массалык маалымат каражат мультимедийный болуш керек. Заман талабына ылайык журналисттерди даярдап чыгаруу учурдун талабы. Буга жогорку окуу жайда келечектеги басма сөз өкүлдөрүнө билим берген окуу усулдук программалар дал келип, медиа тармагындагы университеттер ортосунда тажрыйба алмашуудагы кызматташтык орун алыш керек. Бул көркөм публистиканын массалык маалымат каражатындагы ээлеген орду аталышындагы илимий конференцияда талкууланып, журналистикадагы жаңыланган багыттарга көңүл бурулду. Чындыгында азыр замандын талабына жараша ар кандай техникалар өнүккөн техникалар келип жатпайбы? Ошондо адистерди даярдоодо ошол биздин материалдык техникалык базалардын жетишсиздиги, ошолорду талкуулоо, биздин студенттерди ошол телеканалдарда практикада өтүү, андан сырткары бардык ошо адистерди даярдоодо окуу жайлардын бирдиктүү бир окуу программаларын түзүү. Ошондой эле учурда телерадио компанияларга кандай адис керектиги да суроо жаратат. Анткени университетте жогорку билим алган бүтүрүүчү өзү каалаган сыналгыда же медианын башка багытында иш менен камсыз болбой калышы толук мүмкүн. Буга көп учурда жогорку билим аркылуу окуп келгендерге караганда өз алдынча үйрөнүп алгандардын жумуш менен камсыз болуп, иш орундарынын бош эместиги тоскоолдук жаратат. Иш берүүчүлөр менен биринчиден сүйлөшүп, биздин сиздерге кандай адистер керек? Биз окуп аткан программадан башка дагы сунуштай турган эмнеңиздер бар? Кайсыл багытта биздин ушул бүтүп аткан бүтүрүүчүлөрүбүз көбүрөөк иштесе деген биринчиси, экинчиси медиа тармагындагы окуу жайлар менен биргелешип, сүйлөшүп, бир орто бир жыйынтыкка келип, кайсыл жагына көбүрөөк кылабыз? Эмнени көбүрөөк уктайбыз? Журналисттик кесипти алып чыккан бүтүрүүчүлөрдүн басымдуусуна бирдей билим берилгени тармактык адистердин тартыштыгында жаратып келет. Интернеттин өнүгүүсү билими баары жогунда эле блогер болуу мүмкүнчүлүгүн жараткандыктан, илимий конференцияда окуу жайлар ортосунда чыгармачыл коллаборация түзүү сунуш айтылды. Муну менен катар жогорку окуу жайлардагы жогорку билимдин сапатын жогорулатып, күчтүү адистерди даярдап чыгаруу да күн тартибинде. Биздин окуу жайлар заман талабына ылайык, эми буга чейин кандай болуп калды билбейм. Көбүнчөсү баягы советтик доордун идеологиясын чагылдырган же пропаганда кылган окутуу программалары кирип калган болсо, ал эми ал жактагы билим берүү бул студенттин ошол кесипкөй тандаган адамдын өзүнүн баягы кесиптик багажын кеңирлетүүгө да. Бул көбүнчөсү бул окуу жайлар кесипкөйлөрдү тандайбыз дейт, бирок кээде кесипкөй адамдар мындай башка тармактардан да келип калышы мүмкүн. Жаштар арасында журналист болууну каалагандардын катары көбөйгөнүн, буга элдин колдоосуна ээ болгон саясатчылардын тарыхы дал ушул басма сөз тармагынан башталганын белгиледи. Илимий конференциянын жүрүшүндө студенттердин дикцияларын оңдоо, тексти туура жазууну үйрөтүү, монтажды билүү сыяктуу бир катар сунуш пикирлер айтылды. Журналист шатыратып сүйлөп койсо эле биз ойлойбуз да ар бир адам эле ушинтип сүйлөй алат деп. Жок, мунун атайын өзүнүн окуусу бар. Ошол окууну аудиторияда мугалим бергени башка, анда көпчүлүк балдар менен айрым маалымат кабыл алат, айрым маалыматты тажрыйбасынан өткөрбөй калат дегендей. Ошон үчүн бул эң негизги нерсе журналистика үчүн бул тажрыйба. Тажрыйбаны азыр Кудайга шүгүр баарыбыздын эле колубузда бар, телефондору бар, балдар бизден жаш тартат. Мына ушуну ишке ашырып, тапшырма берип, практикалык тапшырмалардын санын көбөйтүш керек. Бейшеналиев атындагы Кыргыз мамлекеттик маданият жана искусство университети уюштурган илимий конференциянын соңунда медиа тармагында билим берген жогорку окуу жайлар, телерадио тармагында иштеген сыналгылар ортосунда эки тараптуу кызматташуу меморандумуна кол коюлду. Акылай Маратова, Эрлан Кыдырбеков, Нью ТВ.